Байыркы доордон тарта үйдүн жана жаратылыштын куту болуп, аял затынын жолу башталды. Жашоонун жаралышы менен сырларын айкалыштырган аял заты кылымдар бою өз күчүн жана акылмандыгын сактап келди. Коом өнүктү. Тең укуктуулук үчүн күрөш менен аялдар өзгөрүүлөрдүн жана революциялардын фигураларына айланды. Алар саясий аренага чыгып, өз баалуулуктары жана эркиндиги үчүн күрөшүп, искусство жаратышты. Заманбап доордо аялдар маданият, илим, өнөр жана бизнесте шыктандыруучу күчкө айланышты. Алардын чыгармачылыгы жаңы горизонтторду ачты. Алардын иш билгилиги миллиондогон адамдарды шыктандырып, чечкиндүүлүгү дүйнөнү өзгөрттү. Бүгүнкү күндө аялдар тектүүлүктүн жана кайраттуулуктун үлгүсү. Алар көптөгөн ролдорду бириктиришет. Аял эне, аял жар, аял лидер, аял ишмер. Алардын акылмандыгы жана күчү ар бир көз карашында, сөзүндө жана ишинде байкалат. Ар бир аялдын ар бир кадамы тең укуктуулукка жана адилеттүүлүккө жол ачкан жарык болсун. Алардын тарыхы жана заманбаптыгы чексиз мүмкүнчүлүктөргө жана укмуштуу күчкө толсун. Аларда келечек, үмүт жана өзгөрүү. Аялдар тарыхтын жана учурдун ажырагыс бөлүгү. Алардын ролу жана таасири баа жеткис. Ынтымактын, адилеттүүлүктүн жана прогресстин ачкычы аялдардын колунда. Андыктан келгиле, аларды урматтап, колдоп, алардын үлгүсү жана күлкүсү менен күн сайын шыктаналы. Кыз бала ата-энесине жөлөк болуп, көңүлүн эле эмес алардын жеңилин жерден, оорун колдон алып, үйүнүн эркеси да, зиреги да болоору талашсыз. Бой жетип жетилгени үйүнүн узап, башка бүлөнүн түтүнүн булап, улуу элдин учугун улап, урпагына тарбия берген. Билимге умтулуп, алганын өсүп келе жаткан муунга сиңирген асыл кесип ээлери мугалимдер. Ардактуу кесиптин ээси Назира Жаңыбаева мугалимдик кесиптин рахаты, түйшүгүн унутта калтыраарын белгилейт. Мұғалімдер кесібінен рахатын эч нерсеге алмаштырбайт. Мен классымда 30 окуучу окуйт. Мен классымдагы балдардын тунук көздөрүнөн, кыял жоругунан, урутунун балалык жылмаюусунан өзүмө күч кубат алам. Балдар менен бала болом. Булар ырдаса ырдайм, бийлесе кошо чимирилип бийлейм дегендей, Чыңгыз Айтматов агайыбыз айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, ушу балдарым келечекте эл керегине жараган элдик уулдардан, элдик кыздардан болсо деп тилек кылам. Билим тармагы өзгөчө кадыр баркка ээ. Алар коомдун өсүүсүнө, өнүгүүсүнө салым кошушат. Чынара Осмоналиева 36 жылдан бери кадырлуу кесип ээлеринин ишмердүүлүгүнө ыңгай, жарык маанай түзүү менен алек. Эрте менен эрте келип ушу кыздарды жылуу кирип, жылуу эмгегин баштасын деп эшиктерин ачып, жылуулукту сайып баарын иреттеп коем. Жакшы кабыл алып киришет кыздарым жылуулукка. Эрте менен кисин келип, жумуштарын жакшынакай баштап, жакшы иш менен көңүлдүү өткөрүп иштеп кетишет да. Аялдар аял заты болсо ушундай жоопкерчиликтүү иш кылат экенбиз. Үйгө барсак баланын жумушу, бала тарбиялайбыз. Жумушка келсек жумуштабыз, коомдо иштеп. Дени сактык адам баласынын негизги байлыгы. 39 жыл калктын саламаттыгын көзөмөлгө алган үй бүлөлүк дарыгер Асылгүл Өмүрова наристе кезинде караган бейтаптары колукту жетелеп келип сүйүнтөөрүн белгилейт. Кайрылган ар бир бейтап ага жакын болуп, саламаттыгынан санаркап турарын айтты. Ар бир түйшүктүү күндөр болду. Ар бир келген пациент больнойду деген эмне болуп калды, үйүнө барганда эмне болду деп ошого сарсанаа болобуз. Азырда мурунда мындай эмес, азыр мобильный телефондор чыгып эметкенден бери үйгө барганда да ошолорго звонок этип, эмне болду, кандай болуп калды деп ошолорго сарсанаа болуп, саламаттыгын сурап, состояниясын сурап турабыз да. Анан бул семейный врач болгондон баштап бизге кичинекей кенедей төрөлгөндөн баштап биз карайбыз да. Ошолорго эле элжиреп, мындай эме болосуң, ооруп калса деген ошого деген аябай эмнеге мындай деп переживать этебиз.
ушул жакшы болуп кетсе экен деп ушуреки бала үчүн аябай переживать этип жакшы болуп кетсе ошо биздин сүйүнчүбүз, биздин эмгегибиз ушуреки бала жакшы болуп кетсе, келген пациенттерибиз жакшы болуп кетсе, биздин алган подаркабыз. Айымдар табиятынан камкор келишип, үйүнүн да, коомдун да ыңгайлуу жана кооз болушун каалашат. Эмгекчилдикти жана кыймылды сүйгөн Айнур айым 35 жыл немец тили мугалим болуп иштеп, ардактуу эс алуусун шаардын тазалыгына арнаган. Үйдө отурбаган кишимин мен өзүм. Физический труд меники хоббим деп койбоймбу. Биздин уборкада менен ошо менден башка 17 кызыбыз бар, 18 биз. Эң улуусу мен болом. Ошол биздин иштерибиз оор десем болот, эмне үчүн энди бул дворлордун баарын тазалайбыз. Шаарыбыз таза болсун. Ошо шаарыбыз таза болсо өзүбүздүн жүзүбүз да жарык болот. Мен ошондой деп эсептейм да. Шаардын сулуулугунан жооптуу болгон жашылдандыруу ишканасынын гүлчү айымы ар бир гүл баласындай жакын болуп, гүлдөп өсүп турганы ага рахат тартууларын айтат. Январь айында урукту өстүрүп, уруктан баштайбыз, урукту өстүрөбүз. Ал жарым айда чыгат. Андан кийин мына ушинтип бирден алып пикировка деп мындай неме кылабыз. Ушуларды кайра өзүнчө стаканчиктерге саябыз. Көчөлөргө чыгарып, ушулар гүл ачып, гүлдөр бажырайып көрүп берип турат балыкчы шаарыбызга. Өстүргөн гүлдөрүбүз шаар ичин жашылдандырып, көрктөндүрүп берсе деген тилегибиз. Билим, диний сактык, тазалык, сулуулук мунун баары коргоого муктаж. Калктын коопсуздугу үчүн кызмат кылган өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кенже сержанты Жанат Абдраимова кызмат күнүтүнү чакырып, ыкчамдуулукту жана өзгөчө жоопкерчилик мамилени талап кылаарына токтолду. Биз аскер кызматкерлерибиз аял эркек дебей баарыбызга талап бирдей. Дене тарбия физо деп коебуз да. Физого баарыбыз барып турабыз. Аял эркек дебей барабыз. Күнү түнү чакырат. Сборго чакырат, сбор дейт. Түн ортосунда чакырат. Эртең менен эрте чакырат. Ар кандай да. Келебиз. Бул кызмат кыйынчылыктарда жаныңда жүргөн дос сыяктуу да. Суу түтүкчөлөрү ишканасы калкты таза суу менен камсыз кылат. Ал ишканадагы акчанын айлануусу Айнагүл айымдан көз каранды. Основной ушу водоканалда сууну берип, кайра ошол элге, населенияга берип, кайра ошол акчаны чогултуп келип, ошонун ичинде светке, зарплатага, жанагы сууну кайтарган балдарга бүт баарына кетилет да, ушул акчанын баары бөлүштүрүлөт да. Основной ушу бизди айтып коюшат да, биздин акча тапкычылар, контролерлор деп айтат да. Эми ар кандай болот, суукта чыгабыз, жаан карайбы, шамалда, ысыкта чыгабыз, бирок жумуш ушундай, бирок ушинтип эле иштеп келе жатабыз. Иштеп келип үйүбүздү өзүбүздү багып атабыз. 18 жылдан бери Кудайга шүгүр, жакшы эле эл менен иштешип келатам. Уруш талаш деген жок. Анан участогумда 1090 абонентим бар. Азыркы учурда. Анткени бир участок ачылды да дагы. Анын ичинен 273 водомерный счетчигим бар. 23 көчө, андан 4 этажын үйүм бар. Учурдагы энелер балдарга тарбия берүүдө китепке кайрылып жатышканы суктандырып, сүйүнтөөрүн белгилейт шаардык китепкананын жетекчиси Айнагүл Акуновна. Анын китепке болгон сүйүүсү кесипке айланган. Ар кайсы адаяттарды алып деле ошону үй бүлөдө колдонсо болот, баланы тарбиялоодо колдонсо болот. Мисалы үчүн үй бүлөдөгү ар кандай окуялар болгондо багы китептерден, ар кандай басылмалардан алып алып, ошолордон деле кандайдыр бир өзүнө бир сабак алса болот да. Бизде деген эртеңдүктүрү борбору да ачылып калбадыбы? Ошол эртеңдүктүрү борборунда бизде деген 0 жаштан деп коет, кичинекей жаштан 6 жашка чейинки балдарды тарбиялап атабыздан 1-2 саат келет, жумасына 2 жолу. Ошол учурда биз деген балдарыбызды деген ошондой энелер аябай кызыгат да, келип алып келип, балдарын кандай ойноп атканын карайт. Ошондо ошо үйдөгүдөн башкача карайбыз дейт да. Мен деле ошо китепканада иштеп калам деп ойлогон эмесмин. Кийин сүйүп калдым китепкананы. Потому что өзүм китеп көп окучумун. Анан ошо эме бияка келгенде китептер көп.
Анан ал кезде де бир китептин баасы бир мурунку классиктер, орус классиктери мен кыргыз классиктеринин чыгармаларын окуганда бир мындай бир башкача да кене мындай алдым да, окуганга бир мүмкүнчүлүк алдым да. Ошондон баштап мен китепкананы сүйдүм. Аял заты, сиздин эмгегиңиздин күчү профессионалдуулукта гана эмес, дүйнөнү күн сайын жаркыратып жана жакшыраак кылганыңызда. Аял заты, сиздин кесипкөйлүгүңүз, туруктуулугуңуз жана чыдамкайлыгыңыз айланаңыздагы бардык адамдар үчүн күч берет. Аял заты, сиздин чыгармачылыгыңыз жана өз ишиңизге болгон кызыгууңуз жакындарыңызды шыктандырат. Аял заты, сиз камкордуктун, көңүл буруунун жана берилгендиктин образысыз. Аял заты, сиздин карьераңызды, үй бүлөңүздү жана жеке жетишкендиктериңизди айкалыштыра билүүңүз бул бардык адамдарга дем бере турган чоң искусство. Аял заты, сиздин туруктуулугуңуз сизге бакубатчылык жана ийгилик гана алып келсин. Аял заты, сиздин өз кесибиңиз менен коомго кошкон салымыңыз эбегейсиз экенин эч качан унутпаңыз.